айрылып калган, кесилген, өртөнүп калган банкноталарды жана өзүнүн биринчи калыбынан жоготкон монеталар кабыл алат. Банкноталардын эгерде банкноталардын 50% сакталса, айрылып калгандан кийин алардын жарым гана пайызын төлөп беребиз. Мисалы үчүн 100 сомдун 50% сакталса, 50 сомду төлөп беребиз. А эгерде ошондой эле 10 сомдук монетаны алып келсе, анын 80% көлөмү сакталса, анда толугу менен төлөп беребиз. Андан кемирээк болсо, андай банкноталар жана монеталар алмаштырылбайт. Улуттук банк чет элдик жараксыз банкноталар кабыл албайт. Анткени Улуттук банк өзүнүн улуттук банкноталар менен гана иштейт. Бул сом менен гана иштейбиз. Биздин кардарлар ушундай айрылып калган же эскирип калган улуу чет өлкөлүк банкноталарды алмаштыргысы келсе, анда коммерциялык банктарга кайрылса болот. Улуттук банкка келип түшкөн акчаларды биздин кассаларда сорттолот, мындайча айтканда иргелет, жараксыз жана жараксыз эмес деп. Жараксыз эмес акчаларды бизде онлайн түрүндө алар жокко чыгарылат жана атайын комиссиялар түзүлүп, дагы бир бизде өзүбүзчө ишканабыз бар, ошол жерден топтолуп, ошол жактан жокко чыгарылат. Жокко чыгарылгандан кийин алардын баардыгы брикет түрүндө болушат. Ошол брикеттерди болсо, андан ары утилизацияга жөнөтүшөт. Улуттук банктын борбордук жүгүртүү кассасы эртең менен саат 8-ден баштап 17-ге чейин иштейт. Бирок кардарлар менен биз акча алмаштыруу, алтындарды сатып алуу, коллекциялык монеталар сатып алуу кассалары 9-дан баштап 14:00-га чейин иштейт.